ушул порталга кирип туруп, оң жагында жогоруда ушул өтүнмө берүү деген кнопканы басат. Ипотекага үй алуу үчүн арыздар электрондук портал аркылуу гана кабыл алынат. Жарандар 3w-portal-geek-kg сайтына кирип, жеке баракчасын ачуусу абзел. Андан соң турак жай программасынын катышуучусу болуу үчүн арыз берилет. Аны кароо, бекитүүдө эч кимге артыкчылык берилбейт. Бардыгы онлайн толтурулуп, бир дагы кагаз документ талап кылынбайт. Сайтта мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мындай кадам сайынга мындай пошаговый инструкция бар да. Мына турак жай программасынын катышуучусу болуу үчүн эмне кылыш керек? Мына ар бир кадам сайын мына бардыгы жазылган толук түрдө. Андан сырткары андан дагы мындай детальный инструкциябыз бар. Андан ары мындай скриндер менен кошо киргизгенбиз да. Жарандарга түшүнүктүү болсун үчүн. Андан сырткары орусча, кыргызча баары ушул жерден окуп, таанышып алып, андан кийин ошол толтурса болот. Жарандардын арызы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жактырылган соң банкка кайрылуу убагын өзү чечет. Кайсы күнү өнөктөш банктардын бирине барган болсо, ошол учурдан тарта датасы, убактысы боюнча автоматтык түрдө электрондук кезек ээленет. Бул жерде кезегин алдыга жылдырып алууга жол берилбейт. Бардыгы ачык айкын кайрылган саатынан бери жазылып турат. Бүгүнкү күндө госипотека порталында элдер келген элдердин баарын очередке коебуз. Любой ипотекадан участник болуп чыккан адамдардын баарын очередке коюп атабыз. Электрондук порталга убакыты, кайсы күнү келген, сааты да жазылат. Эч кимди жылдыра алышпайт. Анткени любой момент караса болот, текшерсе болот. Очередчи жеткен адамдарды госипотека бизге список менен берет. Келген список менен постоянно иштеп атабыз. Банктарга кезекке тургандарды geek-kg порталынан көрүүгө болот. Каржылоо ошол банктагы кезектүүлүк менен жүргүзүлүп жатат. Ушул тапта 540 жаран банктардын кароосунда турат. Алар сайттагы кезекте көк түс менен белгиленген. Ал эми жалпы кайрылгандардын саны, анын ичинен жактырылган арыздар боюнча маалымат төмөндөгүдөй. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталына катталгандардын саны дээрлик 40 миңге чамалайт. Анын ичинен 12234 арыз жактырылган. Банкта кезекте тургандардын саны 3770. 2021 жылдын октябрь айынан баштап ушул күнгө чейин 1372 жаран турак жайлуу болгон. Үй алгандарга 3 миллиард 161 миллион сом каржылоо жүргүзүлгөн. Банкка кезеги келген жарандарга 20 күн берилет. Бул аралыкта керектүү документтерин топтоп, үй табышы керек. Эгерде 20 күнүн ичинде жетишпей калса, ал кайра эле барып кезекке тура берет. Анын кезек өтүп кетпейт, күйүп кетпейт. Ал кайра жаңы кезекке туруп коет. Ушул эле учурда приоритеттүү категориялар бар. Булар 5 бала андан көп үй бүлөлөр, ошондой эле жалгыз ата-эне болуп балдарын баккан үй бүлөлөр, анан ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандардын камкорчуларына приоритеттик кезек берилген. Ошондой эле өлкөнүн тоолуу жана алыскы аймактарында иштеген жаш адистерге, врач, мугалим, ошолорго приоритеттүү каралат. Электрондук порталдын иштеши, инструкциялар, каржылоо боюнча маалыматтар мамлекеттик ипотекалык компаниянын расмий сайтында жайгаштырылган. Электрондук түрдө иш алып баруу, бюрократиялык жана башка чыгымдарды азайткан, коррупциялык компоненттерди жоюуга өбөлгө болгон. Бул жарандар үчүн да кыйла жеңил. Анткени үйдө же жумушта отуруп эле арыз берүүгө мүмкүнчүлүк ачкан. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.